Бөрі чығыптыр. Сауар менен ұртыйста. Балдар bir қорауға кіріп қарағыла. Баткен шаарынын тургуну Убайдулла Гапоровдун короосунда баккан 15 коюн белгисиз жаныбарлар жеп кеткен. Айрымдарын өлгөнгө чейин мууздап этин алалдаганы менен пайдалана албайт. Ойгонуп карасам ушу патыр аткан экен. Анан кээдирип алып чыгып, балдарым ойготуп, не болсо мен алып коёк деп союп, анан ветвраштан турасак жегенге болот экен. İşletkenge болот экен, эчтеке жараксыз. Малдарын бардын жарып кеткенден кийин мунун немеси белгиси болуп атат, диагнозу. Бая мал ээсин жей бер дегенге болбойт да муну. Себеби диагноз ош коюлган жок. Ошон үчүн биз мал ээсине кутурма оорусу боюнча кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Кээ бир айылдарда карышкыр эмес, иттер эле ушундай малдарды жарып, жеп кетип аткан учурлар болуп атат да. Атайын адистер койлорго кол салган жырткычтарды чөбөрү деп болжолдошууда. Анткени ушундай эле окуя жарым жыл мурда да катталган. 4 жылдан бері şu жопын иттерді атам. Бұл ит мұндай неме қылбайды да. Ит же арқа пұтудан қармай, же дүм жағыдан тиштеші мүмкін. Атак мойныдан буған бұл түркі жабайы айвандарда инстинкт болады да. Мана мен 4 жылдан бері атып жүремін да, сондай түшіліктер бар менде. Азыр мана қойлардың мойныдан тиштеген, мана мойныдан буынап өлтірген, башқа еш жерге тиген емес. Карышкыр келген емес, точно. Тумоон ичинде чөйбөрүлөр да бул. Менин болжолум ушул. Себеп бул киши ошол жерде мал багат. Прямо келген да, ээрчип. Ошол болжолубуз. Азыр энди Пумон начальник менен сүйлөштүрүп, уруксат алып туруп, ошол тикенди өрттөп, ичине ачыш керек да. Кандай болбосун мал чарбасына зыянын тийгизген жырткычтарды жок кылууда тиешелүү тараптардын кош көңүл мамилеси байкалууда. Мында материалдык чыгым гана эмес, адамдардын ден соолугуна олуттуу коркунуч жараткан кутурма оорусунун алдын алууда да көндүм адатка айланган шылтоолор даяр. Чараларды көрүү боюнча финансалык каражаттар ham керек экен. Айыл өкмөттөргө бая бергенибизде алардан өздөрүнүн кичине көйгөйлүү маселелерин айтат экен. Ушундай акча каражатыбыз жетпей жатат. Октары, дар-дармек окторду алыш керек да, ошого акча көп кетет деп. Анан мергенчилерди уюштуруш аябай кыйын экен. Ушундай көйгөйлүү маселелери бар да. Кутурма оорусу жапайы жаныбарлардан жуккандыктан жогорудагыдай учурларда этияттык талап кылынат. Белгисиз жандык тиштеген малдын эти толук текшерүүдөн өтмөйүнчө пайдаланууга болбойт. Облус боюнча жыл башынан бери 3 адам кутурма оорусунан каза болгон. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.